Амир Темир Кечи районунун тургундары үчүн бүгүн кубанычтуу күн. Анткени аймакта алгачкы жолу балдар бакчасы курулуп, бүгүн ачылуу аземи болуп жатат. Салтанатка Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана жашоочулар катышты. Сарыбашев тургундарды балдар бакчасынын ачылыш аземи менен куттуктап, бакчага мэриянын атынан сыналгы тапшырып, куруучуларга ыраазычылык баракчаларын берди. Ош шаарынын атайын белеги менен Ак Кеме балдар бакчасынын жамааты сыйланат. Ақтоқтай балабақшасына жақсы балдар тарбиялап шықсын. Балдар бакчасы 100 орунга ылайыкташкан. Бакчанын ар бир бөлмөсүнө атайын видео көзөмөлдөр орнотулган. Анда ата-энелер жана билим берүү башкармалыгы балдарды көзөмөлдөп турат. Ошондой эле балдар электрондук кезек менен кабыл алынды. Жүргүнчү бөлмөбүздө практичный ар бир постелдердин запасы менен берилген. Азырынча бакчада балдар жок. Оору басаңдап, республикалык штабтын уруксаты берилсе, бакча балдарды кабыл алууга толук түрдө даяр. Балдарды коргоо жана санариптештирүү жылынын алкагында биздин бала бакчабыз 2020-21 окуу жылы үчүн балдарды электрондук кезек менен кабыл алдык. Биздин бала бакча 100 орунга ылайыкташтырылып, ар бир тайпага 25тен балдарды кабыл алдык. Кезек менен 100 бала кабыл алдык. Бакчанын ачылышын көптөн бери күткөн шаардыктар балдары үчүн кубанычта. Анткени бул аймакта буга чейин балдар бакчасы жок болчу. Алыскы аймактарга балдарын ташып бир топ кыйналышкан. Мана бүгүн биз Амир Темир шаарчамызда катта кубанычтамыз. Буга чейин биздин аймакта балдар бакчасы жок болчу. Биз бүгүн аябай кубанып жатабыз. Балдарды алыскы балдар бакчасына ташып аябай кыйналат элек. Эми өзүбүздүн аймакта балдар бакчасы пайда болуп, балдарыбыз үчүн кубанып турабыз. Бизге шарт түзүп берген жергиликтүү бийликке ыраазычылыгыбызды айтабыз. Бизге мана катта садикти койду. Бул башланыч. Кубанычтамыз. Шундай ажайып күндө мана Биз бүгүн аябай кубанып турабыз. Анткени үйүбүздүн жанында балдар бакчасы ачылып бизди сүйүндүрдү. Канча жылдан бери балдар бакчасы керек деп ар келген мэрге кайрылат элек. Эми мынтип биздин үнүбүз жетип, балдар бакчасы да бүтүп калды. Адырлар кеп чыгардык юк, мана олдумузда шапап чыгамыз. Ош шаарында 2 жыл ичинде жергиликтүү бюджеттин эсебинен 5 балдар бакчасы курулуп, 2 балдар бакчасы бүткөрүлүп, бүгүн бирөө ачылды. Жыл аягына чейин дагы 3 бала бакчасынын курулушу бүткөрүлүп, пайдаланууга берилет. Бул балдар бакчасынын курулушуна 23 миллион сом сарпталган. Эң негизгиси бул шаар боюнча 5 бала бакчада мен айтар элем, дагы кайталап коеюн. Жетишсиз биз жылына 4-5тен бала бакчаны куруп, элибизге тапшырабыз деген ойдобуз. Эң негизгиси мына быйылкы жылда дагы урматтуу президентибиз аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү, балдарды коргоо жылы деп жакшы жарлыкты кабыл алып берди. Ушул жарлыктын алкагында биз бир топ балдарга көңүл буруп, ушу сос объектилерди куруп атабыз. Ошто буга чейин балдар бакчасы 44% түзүп келген. Эми ар жылы 5тен бала бакча жергиликтүү бюджеттен курулмай болду. Эртеңде Курман Жандатка аймактык башкармалыгында дагы бир балдар бакчасы ачыла турган болду. Фероза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, Ынтымак. Жылына жараша ар бир сабактарыбыз ар бир тайпа боюнча презентацияланат.